Салам достор, баарыңыздарга Айова штатынан чоң салам. Биз ушинтип жүк алып келгенде, же болбосо жүк жеткизгенде анча-мынча убакыт болуп калат. Мен дагы бул жакта отурганыма 1-2-3 саат болуп калды. Жүк алып алып, Канзас штатына кетмекмин. Бүгүн мындай чечимге келдим. Ушинтип анча-мынча убакыт болгондо сиздерге бир кыска бир теманы тандап алып, өзүмдүн билгенимди айтып, эгерде мекендештер бул Америкага келип калса, кичине пайдасы тийип калабы деген ой менен кыскача видеолорду тартып YouTube каналга жүктөп турайын деп чечтим. Анткени узун видео тартканда аны кескилеп, монтаждап, музыка косуп, кооздоп, убакыттын баары кетет экен. Эгерде ушундай 1 саат, 2 саат убакыт болуп калганда, бир 5 мүнөттүк, 3 мүнөттүк видео тартып, сиздерге тартуулаганга шарт бар экен. Бүгүн бир теманы алсак, ошол тема боюнча өзүмдүн билгенимди сиздерге түшүндүрүп берсем, эмдиги жолу дагы бир теманы алып алсак, мисал алганда бала бакча жөнүндө теманы алсак, сиздерге дагы пайдасы болот болуш керек. Дагы бир жолу убакыт болуп калганда бир кыскача видео тартып, мектеп жөнүндө бир маалымат берсек, сиздерге дагы пайдасы тиет болуш керек. Анткени көптөгөн мекендештер үй бүлөсү менен да келип калат да. Кичинекей балдар болуп калышы мүмкүн. Мектепке бериш керек болуп калат. Бала бакчага бериш керек болуп калат. Ошон үчүн эң биринчи тема бүгүнкү бул медицина тармагы. Медицина тармагын биринчи тема кылып, ушуга бир кыскача видео тартайын деген себеби, баарыбызга эң керектүү нерсе бул ден соолук. Кыргызстанда жүргөндө кошунаң, же болбосо туугандарыңдын арасында, же ата энеңдин шернелештеринин арасында, же болбосо таанышыңдын таанышы медицина тармагында иштеп калышы мүмкүн. Анан ал жактан жеңилирээк да. Анткени мекениң, ата энең жаныңда, туугандарың жаныңда, колдоо көрсөтүшөт. Ар кандай дармек керек болуп калса алып келип беришет. Мекениңден алыс жүргөндө, тем более биз Америкада жүргөндө медицина тармагы кичине кыйыныраак болуп калат. Алыста жүргөн адамдар дагы оорубаганга 2 эсе 3 эсе аракет кылат экен. Мен Америкада жашап жүргөнүмө 9 жыл болуп 10-чу жылга кетти. Болгону медицина тармагына баягы кыжалат болгондо 3 жолу гана кайрылгам. Анан ушул мен сиздерге түшүндүрүп айтып берип жатып дагы өзүм менен, жубайым менен болгон ошо кантип медицинага кайрылып калдык, эмне себеп менен кошо кетсем болот. Сиздерге дагы кичине маалымат болуп калышы мүмкүн. Медицина тармагы негизи Америкада абдан бир көйгөйлүү маселелердин бири. Биз гана үчүн эмес, бул жакта жашаган көп адамдар үчүн, башка өлкөдөн келген адамдар үчүн, американецтердин өзлөрү да үчүн бул көйгөйлүү маселелердин бири. Медицина абдан кымбат. Ана көбүнчөсү Америкада медицинский страховкалар менен колдонгонго аракет кылат, достор. Мисалы, мен билгенден жакшы медицинский страховка бул Нью-Йорк менен Калифорния болуш керек. Американын башка штаттарында да бар медицина страховкалары, бирок ошол штаттарга караганда ошо Нью-Йорк менен Калифорниянын медстраховкалары кичине жеңилдик кылат. Анткени мен билгенден Нью-Йоркто Medicaid деген страховка бар. Бул кирешеси аз адамдарга ылайыкталган да. Эгер Нью-Йоркто жашасаңыздар, мен ар дайым айтам да, биринчи келгенде колдон келсе Нью-Йоркко келип, Бруклин шаарында жашап, тил үйрөнүп, жумушка орношуп, иштеп, кичине көнгөндөн кийин, анан каалаган штатыңарга жарым жылдан кийин, 1 жылдан кийин кетип калсаңыздар болот. Эмнеге мен Нью-Йоркко келгиле деген себебимдин бири дагы Нью-Йоркто Medicaid деген страховка бар да. Эгер сиздер келип Америкага
башында баягы төлөмү азыраак жумуштарда иштейсиздер да, ошондо доход бир жылда доходуңар 24 миңден ашпаса, Medicaid деген страховканы алсаңыздар болот. Бул Бруклин шаарынын көптөгөн жерлеринде баягы реклама кылып жазып коюшат, Medicaid страховкасы алганга жардам беребиз деп. Ал жерде көбүнчөсү орус тилин билген кишилер иштейт. Эгер сиздерге медицинский страховка керек болсо, ошол офиске барасыздар. Ал жакта сиздерди тосуп алып, бардыгын түшүндүрүп беришет. Даже бир тыйын төлөбөйсүздөр. Анан доход 24 миңге чейин болсо, 20 миң, 23, 24кө чейин болсо, анан ошондой медицинский страховканын карточкасын, Medicaid деген карточканы берет да сиздерге. Ал карточка почта менен келет үйгө. Ошол карточканы бир жыл колдонуп жүрө берсеңиздер болот. Бул Medicaid деген карточка абдан сонун карточка. Баягы врачтарга барып калсаңыздар дагы көбүнчөсү баягы мекендештер тиштери ооруп калганда пломбу салыш керек болуп калат, жулуш керек болуп калат. Ошо стоматологияга барып, аппоинтмент кылып, же болбосо эртерээк ошо стоматология Google'дан деле тапса болот да. Анан эртерээк 1-2 күн чалып, же болбосо эртең бара турган учурда чалсаңыздар, Америкада бүт аппоинтмент да. Анда эртең саат 3-төн 4кө чейин сизди кабыл алабыз дейт. Ошол учурда барып, анан жана Medicaid деген карточкаңарды көрсөтсөңөр, баардык изилдөөлөрүн жасап, тишиңерди жулуш керек болсо жулуп, личтетиш керек болсо личтетип туруп, анан ошо Medicaid карточкасы жаап коет да. Мен дагы көп мисалдарды уккам. Мен бир кызды тааныйм. Мен инимдин баягы көлдүк жигит, ошо инимдин келинчеги болот. Ал кыз карындаш очки тагып жүргөн. Очкиси дагы мондай калың, лупага окшош очки экен. Анан ошо Medicaid жааптыр. Ошо полностью операцияны, көзүнө операция жасап, азыр очки тагынбай. Очкиси жок жүрүп калган. Ошо Medicaid жааптыр. Ошо сыяктуу өтө оор эмес операциялардын баарын жабат. Анча-мынча врачтарга барып, консультация, жана тиш докторлордун услугасын полностью жабат. Ошондой эле услуганы уккам мен. Medical деген карточка бар экен. Бул Калифорнияда. Эгерде Калифорнияда жашап, бир жылдык доходуңар 30 миң сомдон ашпаса, 30 миң доллардан ашпаса, ошондо карточка алып, жана Medicaid'ке окшоп колдонсоңуздар болот экен. Башка штаттардыкы оорураак да. Башка штаттарда дагы ар кандай медицинский страховкалар бар. Мен деген бир 2-2,5 ай болуп калды. Бир тракстаптан бир американец менен кезип калдым. Бирок американец мындай анча-мынча орус тилинде сүйлөйт экен. Анан экөөбүз сүйлөшүп калсак, ал менден сурап атпайсың, сен орусча сүйлөйсүңбү, каяктан болосуң деп. I am from Kyrgyzstan десем, do you speak Russian дейт. Yes, I do десем. Мен менен кичине сүйлөшпөйсүң деп кызыгат экен орус тилинечи. Анан аз эле сүйлөшүп калдык. Ал бензиндин соляркасын коюп кеткен аттыр. Мен болсо жаңы эле келгем. Анан анча-мынча сүйлөшүп, анан эмне, канча болду жашаганың, баягы жардам керекпи, кандай информация дегенде мен айттым да, медицинский страховка, мен мурда Нью-Йоркто жашаганда медицинский страховкам бар болчу, Medicaid. Азыр мен Агаяда жашайм. Пока Агаяга жашаганыбызга канча жыл болду? 2-3 жыл болуп кеттиби? Медицинский страховкасы жок эле жүрөбүз да. Мен деген Нью-Йоркто жашап жүргөндө медицинский страховкам бар болчу. Жубайымдыкы дагы медицинский страховкасы бар болчу. Анан Америкада жакшы жери, кичинекей балдар төрөлгөндө Америкадан 18 жашка чейин бүт лечениялар бесплатно болот. Медицинский карточка берет. Менин кызымдын Салиманын гражданка да бул жакта төрөлгөндө, Кони Айланд хоспиталда. Анан азыр лечениясын бүт бары бекер. Жана прививкаларын дагы бир жылда бир жыл сайын сайылдырып, анан баягы возраст өскөн сайын 2 жылда бир, 3 жылда бир, анан 4 жылда бир деп 18 жашка чейин прививкаларын азыр алып турабыз. Бизге керектүү дарыларды ошол өзүнүн врачы бар, айтсак жаныбыздагы аптекага атайын жазып берет, аяка да чалып коет. Анан биз барып, анан керектүү дарыларды бекер алып турабыз. Андан тышкары өкмөт Салимага ай сайын $300 берип турат, кичинекей балага жардам болсун деп. $300 бергенге чейин биз ай сайын атайын бир
дүкөндөр болот, ошол жака барып молочный ар кандай сок толтура бирдемелерди ошо Салимага бекер алчубуз. Азыр ай сайын $300 берип турат. Ошо $3600 жылына. Жубайым кандай Medicaid алып калган, анын мурда Medicaid жок болчу, менин эле Medicaid карточкам бар болчу Нью-Йоркто жашап жүргөндө. Анан ошо мен Medicaid карточкасы менен жана сиздерге башында айттым, мен Америкада 9 жылдан бери жашап жүрүп 3 гана жолу врачтарга баргам деп, ошонун эң биринчисин ошол Medicaid карточкасы менен колдонуп, Ocean Avenue деген жерде бир стоматология бар экен. Барсам как раз очередь жок экен. Тишим ооруп аткан. Пломбу салыш керек болчу бир тишиме. Анан барып калып, ушундай тишим ооруп атат десем, карточкаң барбы дейт. Medicaid карточканы көрсөтсөм, как раз очередь жок, 1 саат күтүп тур. Азыр бул клиент чыкса, анан сени кабыл алалы дейт. Орустар экен, врачтар да орустар экен, приемныйда дагы орустар иштейт экен. Анан медицинский жанагы Medicaid карточкамдын данныйын жазып туруп эле, анан 1 сааттан кийин киргизип, бир рентгенге окшош бирдемеге тартып, пломба салып койсо болот экен деп, анан ошо пломбаны бекер салды да, анан айтты, микро эки кичинекей трещина бар экен, дагы бир жолу аппоинтмент кылып келсең, бүт баары бесплатно болот. Анан ошол кичинекей бир иненин башында болгон эки тешик бар экен, ошол жака да пломба салып коебуз деп. Мен ошентип колдонуп жүргөм. Жубайым болсо мед страховкасы жок болчу. Анан баягы төрөй турган учурду келгенде Кони Айланд госпиталына бардык. Баргандан кийин ошол жака жатып, анан Салиманы ошол больницадан төрөгөн. Ошондо алар айтышты, сенде мед страховка барбы деп. Жок дегенде, алар өзүлөрү ачып берди. Больницадагылар ачып берип, анан 1 жылга чейин колдонуп жүрдү. Анан 1 жылдан кийин жаап салышты. Достор, ошондой. Анан Америкада ошо башка штаттарда жана мен американский тракс жөнүндө айтып атпадым беле. Ошондо ошо мед страховка жөнүндө сурап калсам, ал айтты, мен өзү американец экен, мен өзүм. Анан жубайым деди, анан 2 балам бар дейт. Мен медицинский страховкам бар. Ошондой бир медстраховка берген учрежденияга барып туруп, анан ай сайын $792 төлөп турам дейт. $792 сен ооруйсуңбу, оорубайсыңбы, барасыңбы, врачтарга көрүнөсүңбү, баары бир $792 ай сайын төлөп турам дейт. Ай сайын төлөп турам дагы, анан бир определенный жана врачка барганда $20, жубайым барып калса, же мен барып калсам, же балдарды көрсөтүш керек болуп калса, консультация үчүн, же болсо жанагы бир эмеге врачка барып, не деп коет, терапевтпи, ошо терапевтка барып, анан ал терапевт деген ден соолугун бир сыйра көрүп туруп, анан бир врачка направленияга жиберет экен да, направление жазып, могу врачка барып көрүнгүлө деп. Ошол $20 төлөп турабыз. Анан бир определенный суммага чейин биз өзүбүз төлөйбүз дейт да, ошол болгон расходду. 1 жылдын ичинде, эгер канча 1 жылдын ичинде $4-5 миң чейин расход болсо, биз ошону төлөп турабыз. Андан тышкары $792 төлөп турабыз да, анан ошол $5 миң ашып кеткенден кийин канча болот? Операциялоо $30 миң төлөш керекпи, $40 миң, $100 миң төлөш керекпи? Бир тиын төлөйбүз, жана иншуренсный компания анан баардыгын жабат деп, анан ошентип шашып-пушуп кетип калган да. Ошондой, достор. Башка азыр биз дагы Агая штатынан издеп атабыз. Убакыт да жок болуп атпайбы? Мен өткөндө ошо Исламда айтып калды, ушундай Америка Кер депти, ушундай бир жер бар экен, ошол жака барсаңар болот, же болсо интернеттен кирип айтсаңар, анан страховка алсаңар болот деп. Например, биз деген азыр Нью-Йорктон бекер колдонсок, Агая штатынан жубайыма, өзүмө страховка алыш үчүн барсак, бизге айтышы мүмкүн, ай сайын $100 же $300 төлөп турасыңар. Ооруйсуңарбы, оорубайсыңарбы, же 5 жыл деле оорубай, таза жүрө берсең деле төлөй бересиң да. Ай сайын $300 төлөгөндө $3600 1 жылда төлөп бересиң, даже бир да жолу көрүнбөсөң. Жанагы американец Калифорнияда эгер $792 төлөсө, почти $8-9 миң жыл сайын төлөп берет экен. Ошон үчүн мен сиздерге дагы баягы эмне үчүн
Нью-Йорк шаарына келиңиздер, медицина жагы арзаныраак болот деген ошодо. Анткенде Бруклин шаарында дагы биз билгенден көптөгөн поликлиникалар бар, жана стоматологиялар бар. Аякта көбүнчөсү орустар иштейт. Ошол Бруклинде жашап жүргөндө дагы жубайымды мен тиши ооруп калып, пломба салдырыш керек болду. Анан бир Ocean Avenue деген көчө бар. Ошол жака бир стоматолог барып калсак, Өзбекстандан келген бир жигит стоматолог болуп иштейт экен. Анан мен да сиздерди түшүнөм, мен дагы Өзбекстандамын, сиз Кыргызстандан турбайсыңарбы? Энди мен сиздерге жардам берейин. $100 тишти жуулуп берем. $300 болсо тишиңерге пломба салып берем дегенден анан о Кудай деп рахмат деп анан где-то бир 2 сааттын ичинде пломбаны салып, жубайымды да жаны тынчып анан кеткенбиз. Өткөндө өзүңүздөр билгендей, Агаяда жашап жүргөндө мен жубайымдын тиши ооруп калып, жаныбыз дагы мен как раз трак жумушу менен 2 жумага кеткем. Как раз үйгө келсем айтат, көчө мурда күндөн баштап тишим ооруй баштады деп. Анан үйдүн жанында Dental деген стоматология турган американецтер экен. Барды, консультациясы бесплатно болду, баарын көрдү, рентгенге тартты, айтты, булардын баары бекер кылып берели силерге. Бирок ушул бир тишке пломба салыш үчүн $3000 деп. Анан биз дагы чалкабыздан кетип, ойлонуп келели деп стоматологдон чыксак, Кудай чалгап, же корккондуктанбы, жубайымдын тишин ооруганы анекдотко окшоп басылып калат атпайбы. Анан 3 күн үйдө болдум, 3 күн тиши ооруган жок. Анан издей баштадык, Чикагога чалып, бир телеграм группадан таптык. Бир орус аял бар экен, өзүнүн башында Россиядан келип, мыякта иштеп, окуп, баягы медицина жагын сертификат алып, анан кийин больницада иштеп, поликлиникада, анан өзүнчө бөлүнүп кетиптир. Анан Кудай жалгап табылып калды, чалсак келгиле деп аппоинтмент кылды. Анан ошол барганга чейин жубайымдын тиши оорубай турду. Анан бардык дагы, өзүм да көрүндүм, видео бар ошо. Чикагога барып, ошо стоматологияга барып, кайсыл жерде жайгашкан, адреси, телефонун бүт баарын ошо мен каналымда 240-250ге жакын видео бар да, ошонун арасынан көрсөңөр абдан көп пайдалуу видеолор бар. Бирок азыркы чыгып аткан видеолорду эле мекендештер көрөт, катталуучулар, бирок мурдагы видеолорду көрбөйт. Ошонун арасында да абдан сонун пайдасы бар видеолор бар. Анан ошол жака барып, биз 2-3 тишке пломба салдырып, микротрешня деп көзгө көрүнбөгөн бирдемелердин баарын ушул бүтүрүп, 10дон ашык тишти жасатып, ошого $2000 жетпеген акча төлөп келгенбиз. Анан мындай алганда Чикаго шаарында дагы көптөгөн мекендештер жасайт, бирок баягы медицина жагына келгенде кээ бирлөр бар, баягы Нью-Йоркто мурда жашап, ошол жактын адреси, ошол жактын баягы драйвер лайсенси менен калган, бирок Чикагода жашашат. Медицинский карточкасы Medicaid'ти жыл сайын Нью-Йорктон алып турушат дагы. Өзүлөрү Чикагода жашап, медицина жагына келгенде Нью-Йоркко барып турушат. Анткени бул жакта башка штаттардан эгер жубайыңыздар төлөп калса, страховка жок болсо 8, 9, 10 миңден ашыктагы доллар төлөп калышыңар мүмкүн. Ошон үчүн Чикагода жашап аткан мекендештердин жубайлары баягы төрөй турган учурда Нью-Йоркко барышып, ошол жактагы госпиталдарга жатып, анан жанагы Medicaid'тин аркасынан баары бекер жатканы, мыякта Америкада американский метод деп Кыргызстанга барбады деле. Бир жума кармабайт, ашып кетсе бир 2 күн кармайт. Анан төрөгөн айымдарды анан үйүнө чыгарып ийет. Анан бул жакта дагы ошондой, кыска. Анан биз дагы кичинекей баланы төрөп келгенден кийин Кыргызстанда кичинекей ымыркайды 40 күн, 40 чыкпасын деп 40 күн эшикке чыгарбайбыз. Бул жактан болсо төрөгөндөн кийин эле 2-3 күндөн кийин эле көтөрүлүп эшикке чыгарып, жайында бүт ачык эле жүрө беришет. Мен дагы бир жолу Пенсильвания штатында Покона деген жер бар. Мен батарейкам дагы түгөнүп атат окшойт, достор. Зарядкага сайып коеюн. Эметип калышы мүмкүн, өчүп калышы мүмкүн. Анан Покона деген жерге барып эс алып калдык. Ошондо абдан таң калгам. Ашып кетсе бир айлык, 1,5 айлык баланы бир американецтер көтөрүп келип, мындай палаткаларды тигип алып эс алып атканбыз. Анан ар жакта крандан
эшикте эми баягы тоолордун арасында крандан суу чыгып аткан муздак суу. Ичсең да муздак. Ошого эле кичинекей бир ай ашып кетсе 2 айлык баланы алып келип туруп кечке жуунтуп, тиги бала аябай ыйлап атат. Экөө жыргап күлүп анан баласын муздак душка түшүрүп алып, анда да көпкө 1 мүнөткө чейин кечке бакыртып өкүртүп жуундуруп анан больницага ороп туруп анан кетип калды. Биз даже андай 4-5ке чыккан балабызды дагы антип муздак сууга жуунта албайбыз. Анан бизде болсо Кыргызстанда аяп турат да, сызга отурба деп. А бул жакта болсо кичинекей чагынан асфальтка отургузганды үйрөтөт. Көбүнчө кинолордон деле көрүп каласыздар да, кичинекей балдар, чоң балдар, аялдар, кыздар баары эле цементке, ташка отуруп алып, бирдеме окуп коюп, бирдеме ичип коюп, сүйлөшүп отура беришет. Достор, ошондой айта турган деген оюм ошо. Кыскача видео тартам деп абдан узун болуп кетти окшойт. Ошон үчүн ден соолукту карайлы. Бул ден соолук абдан адамга керектүү номер 1 деп коебуз да, керектүү нерсе. Эгер ден соолук болсо, баары жакшы болот, көңүл жайдар болот. Мен баардык мекендештерге, негизи эле дүйнөдө жашаган адамдардын баарына чың ден соолук каалайм. Оорубайлы, сыркабайлы. Тем более алыс жакта жүргөндө болбой калат. Ошо, достор. Анан дагы бир кошумча кылып кете турган жери, мен экинчи жолу медицина жагына кайрылган себебим, мен Америкага келгенде, өзүңүздөр билгендей, башында келгенде 2 ай плотник болуп иштегем. Андан кийин бул жакта жумуш азайып кеткенде, же жумуш жок болгондо, баягы босстор, хозяиндер келип туруп айтып коет: "Мен расчетуңду берем, бүгүндөн баштап сенин керегиң жок. Жумуштан бошоттум, эртең келбей эле кой" деп коет. Башында баягы документтер, work authorization жок болгондо ошондой болуп калат. Анан мен ошол күнү, жумуштан кеткен күнү эле кайра жаңы жумуш таап алып, анан плотник болуп, жыгачтан лестницаларды жасап, ошол шап деп коебуз. Ошол жерде 1,5 жылча иштеп, андан кийин трак айдоочусу болуп кеткем, достор. Ошол иштеп жүргөндө мен жалаң жыгач менен иштечүмүн. Анан колумду бир жолу кестирип алгам. Анан баягы обработка кылып, бинт менен байлап коюп, анан бир 2-3 күндөн кийин колум шишип кеткен. Ошондо эмне кыларын билбей, анда да эми доходубуз аз да, бир айда $2000 табабыз. Андан тышкары баягы базбой болуп, грузчик болуп, суббота воскресеньде иштеп, анан $100, $200 таапсак сүйүнүп калчубуз. Анан эмне кыларымды билбей, анан Кони Айланд ошо госпиталда орустар, врачтар, медсестралар иштейт дегенден барсам, приемныйда ошо орус аял отуруптур, врачпы же баягы медсестрабы. Анан барып, мени регистрация кылып, фамилиямды эле жазды, анан адресимди жазды, каякта жашайсың деп. Анан ошо колумду рентгенге тартып, анан айтышты эме деп. Эчтеке деле болбойт, ичинде кичинекей эме тикене кирип кетиптир деп. Абдан кичинекей экен, ошону эле алып чыгышты. Алып чыгып берди дагы, анан өзлөрү бир маз берди. Биз эме кагазга жазып берди, ошо биздин эле аптека бар, ошол жака барсаң аз эле болот, бир $10, анан ошо мазды алып туруп сүйкөп тур деди. Анан сүйкөп, анан ошондо жакшы болуп кеткем. Анан кийин мага, анда мен social'ымдагы эчтекем жок болчу. Social work authorization жок болчу. Анан мага счетко ошол Кони Айланд госпиталдан счет келген, $1000 төлө деп. Анан көп мурда көптөн бери жашап жүргөн кишилерге барсам, андай келе берет. Анан ошо госпиталга барып түшүндүрүп айтып, мен доходум аз десең, $500 төлөтүшүм мүмкүн, же $500 төлөтүшүм мүмкүн, же болсо бир кичинекей бир $200-300 төлөп бер, даже керек болсо ай сайын $20 төлөп бер деп айтышым мүмкүн деп. Анан мен макул деп жумуштан кол бошобой, мияктан Америкадан дагы жумуштан суранып бошош абдан оор да. Ошентип жүрүп, анан адрестен башка жакка кеттим, тияка кеттим, анан ошентип кийин унутулуп калды, ошол төлөнбөй калды, достор. Абдан кымбат. Бул жактан ооруп калып, скорый помощь чакырса эле, ошо скорый помощь алып, тиги больницага жеткизип койгон үчүн эле $1000 счет келет да үйгөчү. Ошон үчүн мана сен бололу, азыркы берген анча мынча маалыматым сиздерге пайдасын тийгизсе жакшы болот, достор. Мен эми батыраак пат-паттан чыгып турам, ушундай кыскача. Кийинки видеону анда балдардын баягы бала бакчасы жөнүндө айтып берейин сиздерге.
анан мектеп жөнүндө айтып берейин. Анан кийин келгенде сиздерге пайдасы тийип калат. Азырда көп мекендештер келип атат, ар кандай туристический виза менен келип атат, чакыруу менен келип атат. Кудай буюрса жакында 5-майда баягы грин карта оюнунун жыйынтыгы чыгат. Ошондо көптөгөн мекендештерибиз ошо процесстерден өтүп, баягы диез 260 формасын толтуруп, Кентуккиге жиберип, медкомиссиясын өтүп, анан баягы посольствого барып визасын алса, Кудай буюрса 2023-жылы, Кудай буюрса деп биз дагы тиленип турабыз. Ошо мекендештерге насип болсун. 2300 грин карта уткан мекендешибиз келет. Анан ошондо дагы азыр биздин берип аткан маалыматтар кичине пайдасы тийип калса, абдан кубанычтуу болобуз. Мен дагы ушундай мекендештерге жакшынакай маалымат берип, кичине пайдасы тийсе, абдан сүйүнүп, жүрөгүм жылып калат. Ошон үчүн достор, сиздерге абдан чоң рахмат. Мына Кудай буюрса бүгүн 15 болуп калдыбы? Мына 1-2 күндөн кийин Кудай буюрса биздин каналдын ачылганына 1 жыл болот. Туулган күнүбүз болобуз. Кичинекей торт алып, бир свечка эметип, отметка кылып коюш керек. Анан биздин каналыбызга жазылыңыздар. Азыр көрсөм деген ошол менин видеолорумду көрүп аткан мекендештердин ар кайсы Россияда, дүйнөнүн ар кайсы булучунда, көбүнчөсү Кыргызстанда 62% Кыргызстан көрөт. Ошолордун 32% каналга катталып эметет экен, көрөт экен. Калган 68% жөн эле көрүп, маалыматын алып, анан даже оюн жазбай, лайктарды баспай эметип чыгып кетишет экен, достор. Ошон үчүн баарыңыздарга кийинки эфирден жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар деп айтуу менен коштошоюн, достор.